Assalamu alaikum жігіттер. Сілерден, то есть, менен сілерге лайфхак. Егер машинада ремень кірем үзілсе, же цепь кірем үзілсе, же зажигание тура емес қойып алсаңар, баардын компрессияны өлчөйт. Компрессияны өлчөгөндө бул чоң риск. Башка клапандарды ийип аласыңар. Стартер менен айландырып, башка клапандарды ийип койсоңар, анда точно моторду разбирать этесиңер. Мотор тесттер менен текшерет. Мотор тесттерди көбүнчөбүз колдонбойбуз. Силерге мындай лайфхак. Ушундай учурда кантип текшересиңер? Бул моторду азыр бизден распредвалдарын алып салдык. Бирок силер распредвалдарын албай эле эчтекесин разбирать этпей эле текшерсеңер болот. Аны мисалы компрессияны өлчөгөндө грем, зажиганиянын пометкам кайра баардыгын коюп чыгыш керек. Анан компрессор менен текшересиңер. Мунун баардыгын канча көп убакыт кетет. Тез убакыт. Любой на выездда ушинтип текшерип коесуңар. Ондай любой шлангын аласыңар, любой шлангыны. Мына моторго келесиңер. Мотордо деген азыр мында распредвал жок да. Силер распредвал ушуларын чечпей эле поршунду көтөрөсүңөр. Өйдө жакка көтөргөндө верхний мертвый точкага келгенде поршун 4 клапан тең жабылат. Впуск, выпуск да жабылат. Ошондо үйлөгөндө воздух кайда кетет? Эч жакка кетпейт да. Ошентип эле клапан ийилген, ийилбеген текшерип койсоңор. Бул метод менен 20 жылдан бери иштейм жигиттер. Мына, мону карагыла. 4-чү цилиндрге клапан ийилгенби, ийилбеген текшерип атам. Угулуп атабы силерге мына бияка. Распредвал жок да 4 клапан тең жаб. Угулуп атабы мына бияка. Төртүнчү ийилип калыптыр. Мына 3-чү. Мындай мен немемде эле карасар, үйлөп атканда му бетимде, мисалы үчүн. Элементарный мындай народный методдор да. Мына 4-чү цилиндрде компрессия жок, бул ийилип калган. Же бир жапсаң впускка кетип атат. Мына впускту жаап койсо, воздух кетпей калды. Үйлөй албай калдым. Выпуск значит бүтүн жигиттер. Мына ушундай лайфхак кыскача. Каналга катталып, лайктан басып, ремонтко, диагностикага бизге келип турсаңар, точно диагностика коюп туруп, проблемаңарды чечип, бизден точно оңолуп кетесиңер жигиттер. Барыңарга сак саламат.